Bekmamat Osmanov атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине караштуу Жалал-Абад коллежинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнө караштуу дене тарбия ПЦКсынын окутуучусу Разаков Мазакбайдын видео сабагы. Урматтуу ДТК 218 тайпасынын студенттери, бүгүн биз силер менен спорттук оюндар предметинин бөлүгү болгон баскетбол оюну боюнча практикалык сабак өтөбүз. Бүгүнкү тема баскетбол оюндагы чабыл жасоо техникасын үйрөтүү. Сабактын милдеттери баскетбол оюндагы чабыл жасоо техникасын үйрөтүү. Баскетбол оюндагы шандайлыкка, тездикке багыт берүү. Чечкиндүүлүктү таанамастыкка бири-бирине жардамдашууга тарбиялоо. Окутуунун жыйынтыгында студенттер баскетбол оюндагы чабыл жасоо техникасын билишет жана практика жүзүндө жасай алышат. Сабактын жабдылышы баскетбол тобу, ычкырык, секундомер жана баскетбол аянтчасы. Сабактын өтүлүүчү жери спорттук аянтча. Сабак 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк бул бөлүктө машыгып аткан студенттер денени кызытуучу көнүгүүлөрдү жасашы керек. Денени кызытууда 7 көнүгүүдөн турган көнүгүүлөрдүн топтомун жасайбыз. Биринчи көнүгүү белге колду алып, башты оңго солго моюнду массаж кылабыз. Бул көнүгүүнү 10 жолу кайталайбыз. Андан кийинки көнүгүүбүз колду желкеге алабыз. Колду желкеге алып, чыканакты алдыга 5 жолу 1, 2, 3, 4, 5, аркага 5 жолу кылабыз. Бул көнүгүүнү дагы 10 жолу кайталайбыз. Үчүнчү көнүгүүнү колду белге алабыз. Оңго, солго колду көтөрүү менен буга дагы 10 жолу кайталоо керек. Андан кийин колду жогору көтөрөбүз. Сол колду, оң колду аркага кылып, буну дагы 10 жолудан кайталайбыз. Аркага, астыга, аркага, астыга кылып кайталайбыз. Андан кийинки көнүгүүбүз колду алдыга кылып, колду кистерин массаж кылабыз. Андан кийинки көнүгүүнү кайчы көнүгүүсүн аткарабыз. Себеби ар түрдүү булчуңдардын кыймыл аракетке келтирүү үчүн кайчы көнүгүүсү пайдалуу. Кайчы көнүгүүсүн дагы 10 жолу кайталайбыз. Андан кийинки көнүгүүнү аркага колду кылып, оңго солго белди денени кыймылдатабыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 деп 10 жолу ушул көнүгүүнү кайталайбыз. Андан кийин колду астыга сунабыз. Отуруп туруу көнүгүүсүн жасайбыз. Себеби бүт булчуңдардагы тамырлар кандын айланышына таасир этип, жакшы эффект берет. Отуруп турабыз. 1, 2, 1, 2. То есть бул көнүгүүнү дагы 10 жолу жасайбыз. Андан кийинки көнүгүүбүз колду көтөрөбүз. Оңго кыймылдайбыз, солго кыймылдайбыз. И круговое движение кылабыз кол менен. Бул дагы белдин кыймыл аракетине алып келет. Андан кийинки көнүгүү колду алдыга жасайбыз, сунабыз. Кутту оң кутту солго жеткирип, сол кутту оңго жеткиргенге аракет кылабыз. Бул упражнениени дагы 10 жолу кайталашыбыз керек. Ушуну менен биринчи бөлүктөгү көнүгүүбүз денени кызытуучу көнүгүүлөр деп аталат дагы. Биринчи бөлүктү аяктадык. Экинчи бөлүктө негизги бөлүк болуп эсептелет. Себеби биздин темабыз баскетбол оюндагы чабууга үйрөтүү болуп эсептелет. Ошондуктан биз азыр практикалык жүзүндө баскетбол тобун кандай ыкмалар менен кайтсого жүргөндү көрсөтөмүн. Баскетбол оюнунда 9 метрлик зонадан ыргытуу
3 açko olup eseptenilir. Alemi zonanın içindeki 9 metrenin içindeki kalkonun tekeregindeki taştalgan toplar 2 açkoga eseptenilir. Oşun için biz siler menen 9 metrelik zonadan her türlü yerlerinden toptu torçaga ırgıtı elementlerin görsettir. Hazır 9 zonalık linyadan çabul jasonu görsettim. Yemi kalagan yerden yekaç koluk zonalarga varıp taştığının elementleri. Savaktın 3. bölümü bu deneni kalıbına keltirücü könügülerde akkartı. Deneni kalıbına keltirücü könügülerde büyüsü derin dem alıp demdi çıkarır. Uşul elementi 10 jolu kaytalap basış gerek. Andan keyin uyga tapşırma berilip, uyga silerge sütettirge tapşırma. Kaytarım baylanışta maga video ılıp tartıp basketbol oyundagi çabuldardı video kılıp maga jönötüşüңөр zarıl. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.